Казакстандын Караганды областында bir окуя болуп өткөн. Bir жигит менен кыз үйлөндү. Бул исламий той эмес, бирок болгону зинакорлукту себеп кылган bir жаман окуя болгон. Ошентип үйлөнөт экен. Экөө тең сулуу, кыз дагы, жигит дагы мыкты. Экөө үйлөнүп өмүр сүрөт, бала чакалуу болот. Эки баласы дүйнөгө келет. Ошентип өмүр сүрүп жүргөн кезде аял өз жумушуна кетет. Үйдөн чыгып кетип жатканда боёнуп, жасанып кетет. Бул бизде дагы бар. Шарият боюнча аялга боёнууга да, чачын жазып өрүп жүргөнгө да уруксат. Бирок күйөөсүнүн алдында, үйүндө көчөгө чыккан кезде боёгун өчүрүп, атырын жууп, башын жаап чыгуу керек да, туурабы? А бизде тескерисинче болуп жатат. Көчөгө чыгаар кезде ушундай жасанып алат дагы, үйүнө келген кезде жоолук салып алат. Ата-эненин алдында жоолуксуз жүрүүгө шарият уруксат берет. Именно көчөгө жоолуксуз чыгууга уруксат бербейт. Мындан кайтарат. Бизде кандай? Бизде аял күйөөсүнүн алдына келгенде жыртык домашний тапочка менен жаман халатын кийип алат дагы, анан албетте күйөөнүн аппети жоголот да. Анан кийин эри жүрөт. Бирөөнүн аялы кыздай, менин аялым муздай деп. Өз күйөөңдү өзүң зинакорлукка түрүп жатасың, эй аял заты. Күйөөңдүн көңүлүн өзүң калтырып жатасың. Шариятта аял күйөөсүнө жагынуу керек. Сахабалар үйүнө кирип келе жаткан кезде такылдатып же болбосо тамагын кырып кирген. Муну азыркы күндө карыялардан дагы байкасак болот да, туурабы? Мына ушул шарияттан калган адат. Бул мен кирип кетип атам дегени, эмне үчүн мен кирип кетип атам дейт. Аялынын жолугун салып, үйүн тазалап, боёнуп, жасанып, күйөөсүн күлүп чайнап тосуп алсын деген ойдо ошентет да. Ошентип тосуп алса, албетте күйөөсүнүн көңүлү көтөрүлүп, тамактан алдын ширин сөздөр сүйлөшүп дагы, жеген тамагы дагы даамдуу болот. Эми жанагы тойго кайтайлык. Ошентип жанагы экөө үйлөнүп жашап жүргөн кезде элдин баары кызыгат, экөө бактылуу дейт. Кандай гана бактылуу жубайлар дейт. Аялы күнүгө жумушка кетет, жасанып боёнуп, күйөөсү өзүнүн жумушуна кетет. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде жигитке bir досу телефон чалат. Эй досум, сага bir сөз айтайын. Бирок сен иренжибегин. Бул айкын чындык. Жаман ойлобо, бирок мен ошентип күмөндөп атам. Сенин аялыңа баардык эркектер кызыгып жүрөт го. Эртең сенин аялыңдан пайдаланып жүргөн эркектин алдында аброюң түшүп калбасын. Ошон үчүн сен өзүң кызуу кандуулукка алдырбай аялыңды аңдып көрчү. Бирок мен көрбөдүм, кол менен кармап алган жокмун. Бирок менде эмнегедир ошондой күмөн бар дейт. Тиги жигит ар ойлонот, бир ойлонот, кантип эле ушундай болсун дейт. Акыры аңдайт, билгизбей аялын аңдайт, bir күн аңдайт, 2 күн аңдайт, анан чындап эле аялын бирөөнүн төшөгүнөн көрүп калат. Жумушта жүргөн бирөө акыры алдына басып чыгылып тур аялын. Мына бул 8 март деген страшный майрам бар. Ушул майрамда себепчи болгон дейт ушул нерсеге. Мына ушул күндө, ушул 8 мартта жумуштагы кесиптештери сиздердин аягыңыздарга кымбат билектерди алып берет. Буга шайтан үндөйт да, тахаду деп үндөйт. Сыймык орнотот дейт, махаббат орнотот дейт жүрөккө. Бул маскара нерсе, астагфирулла. Эй эркек, бирөөнүн аялын куттуктаганга сенин акың жок. Ошентип тиги келин бул жумушта жүргөн бирөөгө жоллот. Экөөнүн ортосунда байланыш түзүлгөн. Анан ал аялды күлүп тосуп алып, машинасы менен тосуп алып, машинасы менен алып барып таштап, кийин акыр аягында аялды өзүнүн менчик аялына көрүп, өзүнүн бузуку, зына иштерине пайдалана баштаган экен. Күйөөсү муну өз көзү менен көрөт. Үйүнө келет, катуу ачууланган, тамеки чеге берип түсү бузулуп капкара болуп кеткен. 2 баласы бар. Алар болсо атасынан коркуп бурчта отурат. Ошентип отурган кезде аялы жумуштан келет. Эч нерседен кабары жок. О, кандайсыңар балдарым деп күлүп чайнап кирип келет. Караса күйөөсү капкара болуп отурат. Демек бир нерсе болгон. Уруш, жаңжал башталат. Күйөөсү аялына ушунчалык катуу ачууланган абалда бычак алып барып, аялын ошол жерде өлтүрөт. Ачуу калдырып кескилей берген, эч нерсе калтырбаган. Чачып салган дейт өзүнүн аялын. 2 баласынын көзүнчө ушул ишти кылып, өзү 7-чи кабаттан боюн таштайт. Аялы дагы өлдү, өзү дагы өлдү. 2 баласы жетимканада. Bir үй бүлө жок болду мынакей. Мына зинакорлук деген эмнеге алып келди? Урматтуу мусулман бир тууган, буга эмне себеп болду? Албетте аялдын ачылып чачылып жүргөндүгү, динден түшүнүгү жоктугу. Ошондон аялдарды жашыруу керек, урматтуу мусулмандар. Коргоо керек аял затын. Жылуу сүйлөсөң жылан иңинен чыгат деген кеп бар. Миң жолу скромная болсун. Эгер ал өзүнүн денесин бекитпесе, эгер динден түшүнүгү жок болсо, баары бир күнү бирөөгө бетин өптүрүп коюшу мүмкүн.